Өзүңдү үйрөткөндөн көрө башканы үйрөтүү үчүн көбүрөөк акыл керек. Конфуций. Саламатсыздарбы. Менин аты жөнүм Эркешова Нуржан Ильясидинова. Мен Сосновка айылындагы Сосновка орто мектебинде химия предметинин мугалими болуп эмгектенем. Химия кызыктуу жана эксперименталдык илимдердин бири. Бүгүнкү күндө адам баласынын жашоосунда жүздөгөн жана миңдеген жаратылыштык жана жасалма жол менен алынган химиялык заттар пайдаланылат. Алардын касиетин билбей, туура эмес пайдалануу адамдын жашоосуна гана эмес, бүткүл жаратылышка да чоң зыянын алып келиши мүмкүн. Ошондуктан күндөлүк турмушубузда кеңири колдонуучу химиялык заттардын касиеттерин билүү, аларга билгичтик менен мамиле жасоо жана ошондой эле окуучуларда базалык билим болууга тийиш. Демек, кандай гана кесиптин ээси болбосун, химия боюнча сабаттуу болууга тийиш. Андай эмесе менин педагогикалык ишмердүүлүгүмө көңүл бурсаңыздар. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн максаты ар тараптуу өнүккөн, жеткилең инсан тарбиялоо жана ошондой эле андагы туруктуу химиялык сабаттуулукту калыптандыруу. Бул айтылган максаттарга жетүүдө ар кандай көйгөйлөр түзүлөт. Биринчи көйгөй — билимдин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Жалпы орто мектептеринде химия 8 класстан баштап кирет. Бирок балдар үчүн бул таптакыр жаңы предмет деп айтууга болбойт. Ар бир окуучуда химия жөнүндө аз да болсо түшүнүк маалымат болот. Бул маалыматтын булагы же телевидение, белгилүү балдарында кычкылтектин лабораторияда алынышын көрөлү. Же чоң класста окуган окуучулардын пикири болушу мүмкүн. Быйыл силерге химия сабагы кирдиби? Кирди. Билесиңби химия сабагы кандай кыйын сабак экенин? Канча деген маселелерди чыгарыш керек? Сага кыйын эмеспи? Ошой канча деген формаларды жатташ керек. Алар өтө кыйын. Бул сабакты кээ бир гана окуучулар өздөштүрө алат. Ошондуктан окуучуларда химия тууралуу бул предмет жөнүндө терс ой пикир калып калышы мүмкүн. Химияны аябай эле татаал предмет катары эске тутуп калышат. Демек, эмне кылыш керек? Бул жерде 8 класста окуучуларга жаңы кирген предметти жөнөкөйлөтүлгөн формада өтүш керек. Үйрөнгөн материал окуучуларга ар дайым түшүнүктүү болушун камсыз кылуу зарыл. Антпесе окутуу бардык маанисин жоготот. Анткени мындай учурда окуучу өзүнө эч кандай пайда алып келбеген, өзүнө түшүнүксүз кадимки жаттама окуу менен алектенет. Экинчи көйгөй — предметке болгон туруктуу кызыгууну калыптандыруу. Окуучуларда предметке болгон туруктуу кызыгууну калыптандыруу үчүн аларга мотивация керек. Азыркы учурда балдарда окууга болгон ички мотивацияны өнүктүрүү маселеси өзгөчө актуалдуу болуп саналат. Мотивация — бул окуучунун алдына койгон максатка жетүүсүнө түрткү берет. Ар кандай окуу процессинде окуучунун тийиштүү маалыматтарды керектөө муктаждыгы келип чыгат. Керектөөлөр адамдын иш аракетинин, активдүүлүгүнүн булагы болуп саналат. Ал эми мотив анын ишмердүүлүгүнүн багытын билдирет. Окуучулар кандай багытта бул предметти окуйт? Мисалы, мен стоматолог болуш үчүн химия сабагын окуйм. Мен фейерверк жасоо үчүн жагылуучу заттарды үйрөнөм. Мен кислоталардын касиеттерин билиш үчүн химияны окуйм. Мен жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн мага химия керек. Менин оюмча, мектептен алган билим эч качан ашыкча болбойт. Дагы бир көйгөй — химиялык жөндөмдүүлүктөрүн аныктоо жана өнүктүрүү. Окуучулардын химиялык жөндөмдүүлүктөрүн аныктоодо жана өнүктүрүүдө ар кандай суроолор жазылган карточкаларды, тесттерди берем. Окутулуп жаткан балдардын психологиялык жана индивидуалдуулук өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ар кандай татаалдыктагы тапшырмаларды түзөм. Бул сабактын маанилүү бөлүгү. Эгерде мугалим сабактан жетишпеген окуучуга окуу программасын толук жүктөсө, ал предметке болгон кызыгуусун толугу менен жоготот. Мындай болбошу үчүн андан ал үйрөнө турган нерсени гана талап кылуу керек. Химиялык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүдө химия боюнча окуу процессинин ажырагыс бөлүгү факультативдик ийримдик сабактар болуп саналат. Окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу үчүн кошумча сабактардын мааниси чоң. Ар бир майда чүйдөсүнө чейин ойлонулган, жакшы уюштурулган факультативдик сабактар химиялык маданиятты өнүктүрүүгө, окуучулардын химияга туруктуу кызыгуусун калыптандырууга жардам берет. Тандоо сабактарында биз билимди тереңдетүү жана ар кандай деңгээлдеги маселелерди чечүү жөндөмүн өнүктүрүү менен алектенебиз. Менин ишмердүүлүгүмдүн алдыңкы педагогикалык идеясы класста окуучулардын ийгиликтүү, активдүү жана аң сезимдүү ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүү. Башкача айтканда, окуучулардын жеке натыйжаларына жетүү жолунда ийгилик кырдаалын түзүү.
Педагогикалык идеяны ишке ашыруу үчүн албетте дидактикалык материалдарды колдонуу керек. Билим берүүдө дидактикалык материалдар чоң ролду ойнойт. Мисалы мен өзүмдүн сабактарымда кандай дидактикалык материалдарды колдоном? Бул түрдүү темада буклеттер болушу мүмкүн, жана ошондой эле сүрөттөр. Бул жерде натрийдин хлоридинин кристаллын сууда эрүү процесси келтирилген. Андан кийин синтвейн түзөбүз. Синтвейнде бул жерде зататоч, кандайдыр бир химиялык затты же элементти жазсак болот. Мисалы темир. Андан кийин сынаточ кандай деген суроого жооп берет. Темир кандай? Катуу. Этиш кайсы жерде колдонулат? Өндүрүштө колдонулат деген суроолорго жоопту окуучулар өздөрү жазышат. Андан кийин чаташкан идея. Бул жерде бир нече химиялык заттар берилген. Окуучулар бул заттарды жөнкөй заттарга жана татаал заттарга бөлүп жазышат. Суутек темасын өткөндө бул сүрөттү колдонсо болот. Суутектин касиеттери келтирилген, лабораторияда, өнөр жайда өндүрүлүшү жөнүндө маалыматтар бар. Жана ошондой эле ошого окшош кычкылтек жөнүндө сүрөт. Кычкылтектен оксидтер алынат. Бул жерде кукурт кислотасынын алынышы, көмүр кычкыл газынын алынышы, калийдин гидроксидинин алынышы берилген. Окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша жана ошондой эле карточкаларды пайдаланат. Бул жерде 8-чи класстардын карточкалары камтылган. Жана ошондой эле 9-чу класска арналган карточкалар, 10-чу класс жана биздин бүтүрүүчү класстар үчүн арналган карточкалар. Мугалимдик кесип сыймылдуу кесип. Анын педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасы окуучулардын билим сапаты аркылуу аныкталат жана бааланат.